Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Манастан тапкан сонун бир жакшы табылга тууралуу айтып берейин туугандар. Кыргызды көп сындап калышат да. Кыргыз жалкоо, анан кыргыз деген жан баштап жатсаң сонунда деген сыяктуу ырлардан мисал келтиришип, анан кыргызчылыкта деген сыяктуу бир сөздөрдү айтышып, мыйыгынан жылмайышып, өзүбүз бир мындай сындаган киши болуп компоюп калабыз да. Эми угуп туруңуздар туугандар. Манас эпосунан мисал келтирип айтып берейин. Кыргыз эч качан жалкоо болгон эмес, жана жалкоо эл эмес туугандар. Муну байкап туруңуздар. Биздин Манас эпосу негизи эле биздин ушул каныбыздагы маалыматтар тууралуу эпос да. Жакшылап аңдаган кишиге аталардан калган кеп, ат көтөргүс балбан кеп, арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон кеп деп Манаста бекер айтпайт туугандар. Арсыз түшүнүгү кем адамдар Манасты түшүнбөйт. Ал эми жакшылап анализдеп, жакшылап акыл калчасаңыздар, Манас эпосу бул биздин каныбыздагы, биздин тегибиздеги, биздин сөөгүбүздөгү маалыматтардан турат да. Ага мисал мындай. Ушул Жакып менен Акбалтаны Кытай ушул Орто Азияны чаап алганда, элин кошуп, журтун кошуп туруп анан Алтайга сүрдү дейт. Кыргыздын баары сүрүлгөн эмес туугандар. Ушул Жакып менен Акбалтанын эли журту, андан калганын Эренге, кээ-бирлерин Теренге, кээ-бири кетти Кырымга, кээ-бири кетти дагы бир жака, кээ-бири айланып кетти Жапанга деп кыргызды мына Орто Азиядан чачып ар жакты көздөй айдаган. Бул Орто Азияда бирок кыргыз калган. Көкөтөй атабыз бүткүл кыргызды ошол Анжиян, Ташкентте Көкөтөй билип турган. Ал кетпей калган туугандар. Кетпеген кыргыз көп болгон. Ал эми алардын ичинен ошол Жакып менен Акбалтанын элин кошуп туруп Алтайды көздөй аскер менен сүрдү дейт. Ошондо элдин абалы өтө чатак болчу дейт да. Алтайга жетип барганда Алтай кандай эле дейт. Алтайда карапайым эл жашайт экен. Булар деген Алтай ушунчалык байлык, ушунчалык дөөлөткө бай жер экен. Алтайда жашаган жергиликтүү элдин малы ушундай көп экен дейт да. Анан жаңы барганда кыргыз арып, тозуп, ачкачылыктан ушунчалык кыйналып барды. Анын үстүндө аскер менен айдап барды. Анан жаңы барганда эл дейт, саанчы кирип сүт ичип дейт. Мал кайтарып шорп ичип. Ошол элдин кызматын кылып, саанчы болуп, ошол элдин кандай кызматы болсо ошонусун аткарып, курсагын тойгузуп жүрдү дейт туугандар. 30 жыл мурда биз мынау Союз жаңы талкаланып, өзүбүзчө эгемендүүлүк алганда чаар сумкаларды көтөрүп алып, биздин эл мигрант болуп кетти туугандар. Ошондо биздин эл саанчы кирип сүт ичип жүрдү. Мал кайтарып шорп ичип жүрдү. Кандай кара жумуш болбосун ошол жакта жасап, Орусиянын бир топ шаарларында, жана башка шаарлардын баарысында кыргыз эмне гана күндү көргөн жок. 30 жыл мурда бул тарых туугандар. Эми карап туруңуздар. Анан дейт, бир канча убакыт өткөн соң Жакып менен Акбалтай Алтайды кыдырып акыл калчап чыгышты дейт. Ошондо Алтайга айдалган жалпы кыргыздын жалгыз көк букасы бар экен. Мына ошол көк буканы дейт, союп анан элди чакырып, ортого жанагы сөздү айтат. Бул жердин эли карапайым болот экен. Жалаң мал багат экен. Ал эми алтын казуу, темир иштетүү деген бул жакта жок экен. Андан соң аштык айдайлы, алтын казалы. Мына ушинтип тиги саанчы кирип сүт ичип, мал кайтарып шорп ичип, тойгонубузга ыраазы болуп жүрө бербейли деп. Эми туугандар, жана айттым, 30 жыл мурда тетигил Орусиянын шаарларына, жана башка жактардын баарысына мигрант болуп кеткен кыргыз ал жакта саанчы болуп сүт ичип, мал кайтарып шорп ичип жүрө берген жок туугандар. Ушул бүгүн ошол кыргыздардын бир тобу, албетте жалкоолук бардык элде бар туугандар. Бул бардык адамда бар сыпат. Жалкоо десек, жалкоо дей беребиз. Ал эми жанагы жан баштап жатсаң сонунда деген сөздү ырдан алып алышкан. Бул мындай, жайылган малга көз салып, жан баштап жатсаң сонунда дейт. Малды жайып коюп, бүт барын жасап коюп, анан жан баштап жатсаң сонунда. Кыргыз эч качан жалкоо эмес. Кыргыз
менеджер, кыргыз амбициялуу. Жана карабайсызбы? Жакпай атат, бул жакта биз мал кайтарып, саанчы болуп, ар жумушту кылып, кара жумушун элге жалданып иштеп жүрө бербейли деп атат. 30 жыл мурун мигрант болуп кыргыздын көпчүлүгү бул жерде көчө шыпырып, же болбосо тигил курулушта иштеп жүрө бербейли. Биз деген ойлонолу деп олтуруп, азыр кыргыздын көпчүлүгү бизнесте жүрөт туугандар. Байкасаңыздар, Америка кеткени дагы, Орусияга кеткени дагы, Европага кеткени дагы көпчүлүгү албетте жана эле айткандай жалкоочулук бул адам баласынын баарысында бар. Ал эми кыргыздын көпчүлүгү бизнес менен жүрөт. Кыргыздын көпчүлүгү бизнести окуп атат, үйрөнүп атат. Окуу дегенде ушунчалык жанталашып, жулунуп атат туугандар. Эми баягы Алтайда Жакып Акбалта баш болгон эл эмне кылып атат? Ошол күндөн тартып алтын казып, жер айдап, аштык эгип, табагын тайга алмаштырып, кокучун койго алмаштырып дейт. Ошону менен 8-9 жылдын ичинде абдан катуу байып кетишти дейт. Жакып эгерде Алтайга 17 жашында айдалып барган болсо, 50 жашына келгенде Жакыптын жылкысы 50 миңден ашып кетти туугандар. Атан төбөсү эле 6 канча миңден ашып кетти туугандар. Мына ошентип эл байып бутуна туруп кеткен. Ал эми 30 канча жыл мурда жана айткандай Орусия, Америка, жана башка чет өлкөлөргө чаар сумка көтөрүп мигрант болуп кеткен кыргыздын бүгүн бир тобу мыкты жашайт, байлыкка жеткен, бизнеске жеткен туугандар. Кыргыз жалкоо эл эмес. Кыргыз амбициялуу эл. Кыргыз байкап, бир нерсени карап, бир бизнести табайын деп аракет кылат. Жөн салды, саанчы кирип, сүт ичип, кой кайтарып, шоруп ичип жүрө бербейт туугандар. Азыр караңыздарчы, Швея бизнесинде эсенги боюнча кыргыз алдыда туугандар. Караңыздарчы, тетигил Америкага кеткен жигиттерибиз кандай болуп атат. Эми буга кошумча бир нерсени айтып коюш керек. Ошол Алтайга айдалып, кыйынчылык, зар күнгө туш болгон кыргыз жан дүйнөсүн бузган жок. Азыр дагы биз Алтайга айдалган кыргыздай болуп Союздун учурунан бери ар жакта мигрант болуп жүрдүк. Бир гана айта турган нерсе, биз жан дүйнөбүздү бузбайлы. Жан дүйнөбүздү бузсак, ийгилигибиз жолдо калат туугандар. Жан дүйнөбүздү бузбай турган болсок, Манас жеткен, бир кезде Жакып жеткен, Акбалта жеткен, жана башка мыктылар, Манастын 40 чоросу жеткен, Бакай атабыз жеткен, Чубак, Серек, Сыргак жеткен ийгиликтерге биз да жетебиз туугандар. Кыргыз эч кандай жалкоо эмес. Жайылган койго көз салып, жан баштап жатсаң сонунда деген бул туугандар мээнетти кылып коюп, эмгекти кылып коюп, жакшы шарттын баарын түзүп коюп, анан башкарып болбосо ошол бизнестин үзүрүн көрүп жүрө бер деген сөз. Ошондуктан билбей туруп бир нерселерди сүйлөп, өзүбүз мындай сынчы болгондон алыс бололу. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.